Assalamu alaikum, urmatlı dostlar, urmatlı musulmanlar. Allah Teala razı olsun barыңızдардан. Men azыр мына Баткенден кайттым. Кадамжайдан ушул Жалал Абадка чейин баягы гумпомуш алып келаткан машиналарды санап отуруп адашып да кеттим. Бир 20дай машина болду. Кыскасы Аллах Таала барыңыздардан разы болсун. Кыргызстандын булуң бурчунан жиберип аткан жардамыңыздар биринчиден Аллахтын разылыгына жетсин. Аллах Таала көрүп туруп жаны малыңызга, акыретиңизге ошону чоң бир олжо кылып акыретте сизге кайра берсин. Өтө кубанычтуу кабар, өтө кубанычтуу жакшы нерсе. Ар бир машина өткөн сайын колумду мындай кылып жүрөгүмдөн дуа берип кеттим. Ушул айылдардын атын жазып алган кайсы жактан келгенин да билбейсиң. Район эмес, область эмес, айылдардан дагы портелдерде келип атат. Алла Таала разы болсун. Анан келатып Максат Ажы Токтомушев устазыбыздын видео кайрылуусун көрүп менде дагы бир идеялар пайда болуп кетти. Кошумча мындайча айтканда колдоо иретинде ал киши айтат, ошол үйлөрдү элдин салымы менен курсактаган болот. Тиги ар бир районго бирден үй бөлүп бериш керек депчи. Бизде 40тан ашканча район бар го. Ошол Жемилге мага аябай жакты. Эгерде биздин Кадамжай коому мына Узак Ажы деген ошол эмелери бар, тиги башчылары жана башка ар бир айылдык фонддор бар, ушулардын баары менен байланышым бар. Аларга мен кайрылуу да жасайм. Келиңиздер биздин район ушуну биринчилерден болуп сыймыктануу иретинде колго алалы. Кадамжай район атынан бир үй салып берели. Мен мындай Аллахтын ыраазычылыгы үчүн алгачылардан болуп өзүм салым кошоюн, 10 000 сом кошоюн. Жана башка туугандар бардыгы кошсун дагы биз барып ошол жерден Кадамжай районунун атынан бир үй салып берели. Ноокат бирөөнү, өзгөн бирөөнү, ат башы бирөөнү, тиги түп бирөөнү. Ошентип ар бир район бирден үй салып берсе, бул өтө чоң бир жакшы жумуш болмок да туугандар. Себеби ошол Кыргызстандын башын бириктирген, кыргыздардын бардыгына ынтымакка чакырган бир айыл болуп калмак. Жана ошол жерде барып көрүңүздөр, урматтуу туугандар. Баткенге бара элек туугандар көп достор. Өзүңүздүн районуңуз менен уюшуп, мамлекет же бир кандайдыр бир стандарт даярдап берсин. Мисалга бир 15 000, 20 000 долларлык үй салынсын деп. Ар бир районго ошондой бир сунуш айтылсын. Коомдор, фонддор арасында. Анан алар акчаны чогултуп туруп, анан кийин ошол жигиттер Баткенге бара электер, барсын ошол жерге барып, ошол мынау арыктын ар жагы, эменин забордун ар жагы Тажикстан, бер жагы Кыргызстан деген жерлерде жүрүп көрүп, сезип, туюп чегара айдын экенине. Ошол мына ушул үй күйүп кетти, байкуш байке келиңиз, биз тиги Кировканын атынан, же болбосо биз Сокулуктун атынан, же болбосо биз ушул Алайдын атынан ушу үйүңүздү куруп берели деп куруп берип коюңуздар. Эми Тажикстан куруп берсин, анан сотко берилсин, тиги төлөп берсин деп отурсак, эми кыш түшөт. Эми ал дагы өз убагында чечиле турган маселелер, бирок биз мына азыркы бараткан тамак аш, кийим кечек булар алгачкы баягы тез жардам, үшүп калбасын, тоңуп калбасын, же болбосо курсак ачып калбасын, жарадар болсо дары дармек болуп калсын деген маселе. Ал эми биз эми азыр кичине көбүрөөк жардамыбызды үйлөрдү салып бергенге аракет кылалы. Макулбу, иншалла. Ушул нерсени мен аябай жактырдым. Эми болор болбос акчаны районуңуз менен уюштуруп берип койсоңуз, бир мусулмандын үйү сонун болуп, заманбап болуп түшүп калсын. Анан калган мисалга ондан да ашып калат да үйлөрчү. Канча 200 үйгө жакынбы? Калган байлар куруп берсин, калган фонддор куруп берсин. Ошентип биз кудум кыргыз эли бириге калып туруп 3 айдын ичинде бир дагы үй жабыркабагандай деңгээлде жаңы үйлөрдү салып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Строительный компаниялар дагы барып жумуш кылып берсе болот, жана башка. Алла Таала барыңыздан разы болсун. Демилге өтө сонун. Барыңыздардын салымыңыздарды күтөбүз. Өзүңүздүн районуңуз менен уюшуңуз. Ушу менен видеомду бардык райондун баягы группаларына, жанагындай эмелерине таштап коюңуз, фонддордун группаларына. Биз буюрса мен ушул эгер өкмөт чечим албаса деле биз барып туруп эле Кадамжай районун бир үй салып беребиз деп ким кой демек бизге. Ошондой эле өкмөт мындай чечим кабыл алып берсе, макул десе, добро берсе, бул нерсе өтө тез уюшуп кетет буюрса. Караңыз, эми Кыргызстандын наркы бурчунан келип кара колдуктар, мисалга ысык көлдүктөр,
баткенде bir үй салып берип аткан болсо өтө сонун bir жакшы нерсе болот. Аллах таала барыңыздарга тынччылык, амалчылык берсин. Рамазан айында кылган ниетиңиздер кабыл болсун. Анан bir кайда бирөөлөр айтат, эмне сиз машинада эле кайрыла бересиз деп. Эми жумуш үстүндө же bir кыймыл аракеттеги адам bir офиске отуруп алып, мынтип отуруп айтыш сүйлөө зарыл эмес. Ошон үчүн кандай жерде сүйлөбөйлү, биздин айлана чөйрөбүз, өзүбүз ким экенибиз маанилүү эмес, сүйлөгөн сөзүбүз маанилүү. Элге пайдасы тийсе, сиз дагы ушуну бөлүшөсүз деп ойлойм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.